Эже кандайсыз? Эже мен күйөөм Москвада, сагынып чалсам өзү да чалгысы жок, эмне кылсам болот, 15-мартта келет, келгенде кандай мамиле кылайын деп. Кыздар, негизи бул чоң маселе да. Көп кыргызстандыктар чет өлкөдө жүрөт, анан аялдары ушинтип мага жазат да. Биринчиден, күйөөңөр менен көбүрөөк видео звонок аркылуу сүйлөшкүлө. С глаз долой, сердце вон деген болот. Көрбөй калса жүзүңөрдү тез эле унутуп калат. Экинчиден, ошол күйөөңөр кеткиси келбеген же өзү кайда жүрсө жанын алып жүргүсү келген аял болгонду үйрөнгүлө. Эркекти сүйдүргүлө, эркектин сөзүн тапкыла, эркекти өзүнө тартканды үйрөнгүлө. Үчүнчү, пландаштырганды үйрөнгүлө, жашоону пландаштырганды үйрөнгүлө. Күйөөсү Москвада жүрөт, бул биякта жатып алып 5-син төрөп атат. Конечно, депрессия болот. Конечно, күйөөсү карагысы келет. Күйөөсү давно уже башка семья күтүп алган, же болбосо тиякта жыргап жүрөт. А мен айтсам, азыр жаман көрөсүңөр. Үй бүлөнү бузуп атасыңар, деп. Кичине пландаштырыш керек да. Күйөөм тиякта жүрөт. Кандай экөөбүздүн чогуу келечегибиз барбы жокпу, же эптеп ушул бир баламды чоңойтуп алайын, анан чогуу кетип экөөбүз чогуу акча табайлы, же кандай кылайлы, же сүйлөшөлү, же келип бул жактан жумуш тапсын деп. Үй бүлө деген негизи чогуу болуш керек. Анан чогуу болгонго мүмкүнчүлүк жок болсо, анда азыр убактылуу, канча убакытка чейин бул нерсе созулат. Анан бирди төрөп, анан экини төрөп, анан үчүнчүнү төрөп, бул качан бүтөт? Кайне кайнатам менен жашап эле, күйөөм тиякта чуркөн, это, конечно, бактысыз болосуңар. Жашоого план жок, келечекке план жок. Ошонун баарын пландаштырып алышыңар керек. Күйөөңөр менен сүйлөшкөндү үйрөнүшүңөр керек. Сүйлөшкүсү келбей атат, чалбай атат, качып кетип атат, келип эле бир аз жашап туруп эле кетип калат. Это уже проблема бар экенин белгиси. Туурабы? Демек, ошол көйгөй бар болсо, ал көйгөйдү чечкенди үйрөнүшүңөр керек. Жатып алып дальше тууй бербей. Туурабы? Кандай болот, жашообуз кандай болот, сенин планың кандай жашоого, менин планым кандай, кел экөөбүз сүйлөшөлү деп айтышыңар керек. Ошо анан келгенде жашынакай отуруп, сүйлөшүп, оюңарды айтып, чоң адамдай, кичинекей таарынча кыздай эмес, чоң адамдай айтып, анын оюн угуп, чогуу бир чечимге келсеңер болот.